Эгер бирөө чакырса, ал жардамга шашылат. Жүк машине же тракторга ошол замат айланат. Бир жалгыз өзүң күрөшүгө татал. Бүткүл жерде аны менен супер тайпаштин. Алгала, алгордон биздин дос. Бүк чакырат окуяга өзү менен. Биз окуяларды каалайбыз. Кана тез биз учтук, Гордон жана тайпаштин. Гордон өзү бул жерде. И дагы көйгөй бул дүйнөдө колдон чыгып кете албай. Гордон бардыгы тууралап, чечимди бизге тез табат. Албетте ардайым жаныңда тайпаштин. Алгала, ал Гордон биздин дос. Бүк чакырат окуяга өзү менен. Биз окуяларды каалайбыз. Кана тез биз учтук, Гордон жана тайпаштин. Гордон өзү бул жерде. Гордон жана тайпаштин. Космостук масштабтагы көйгөйлөр. Кызыктуу болот деп ойлойм. Баштамак болдук, Анда эмесе баштаганга убакыт келди. Планетарийге кош келдиңер. Анда космостук телескоп менен тартылган биздин планетанын алгачкы сүрөттөрүн көрөсүңөр. Бул геосинхрондук орбиталык галактикалык обсерватория же ГОГО. Жана биз менен бүгүн анын жаратуучулары доктор Дэвид жана Налини Мхасгара. Биз акыркы ойлоп табуубуз менен сыймыктанабыз. Андан дагы көбүрөөк кызыбыз Маниша менен. Мага ыңгайсыз. Билесиңерби, космостук телескоп жер орбитасындагы 2000 спутникке кошулган. Кээ бир спутниктер аба ырайын аныктаганга жардам берет. А байланыш спутниктери телефон тармагын байланыштырат. Жана адамдар кайда экендин түшүнүүгө жардам берүүчү, кайда баруусун түшүндүрүүчү спутниктер бар. Келечек аралынын телескобу космостун алгачкы жагын кароого жардам берет. Эң алгачкы телескоптор 400 жыл мурун ойлонуп табылган. Алар бул Галилейдин телескобу сыяктуу анчалык чоң жана күчтүү болгон эмес. Убакыттын өтүшү менен алар барган сайын күчтүү болуп, бизге алыскы галактиканы көрүүгө жана жылдыздардын жанындагы экзопланеталарды ачууга мүмкүндүк берди. Кээ бир телескоптор жарыкты ийип жана сүрөттү чоңойтуучу линзаларды колдонушат. Ал сынуу деп дагы аталат. Биздин көзүбүз так ушундай иштейт. Биздин космостук телескоп жарыкты чагылдырган жана сүрөттөлүштү түзгөн күзгүлөрдү колдонот. Жарыктын чагылдырылышы сөлөкөт деп аталат. Обсерваториялар көбүнчө тоолордо жайгашкан. Ал бийиктен жакшыраак көрөт. Ал эми биз телескопту космоско жайгаштырганбыз. Эмнеге экенин ким айта алат? Мен билем. Атмосферанын айынан бузулбашы үчүн космостон сүрөт тагыраак көрүнөт. Туура. Мындай билим менен сен окумуштуу болсоң болот. Телескоп биринчи сүрөттү жиберип атат. Аны азыр алабыз. Кана эмесе, даярсыңарбы? Ал ушундай бүдөмүк болушу керекпи? Монитордо баары жакшы. Түшүнгөн жокмун. Бизде кандайдыр бир техникалык кыйынчылыктар пайда болду. Башка экспонаттарга барсаңар болот. Келгениңерге рахмат. Шуганчы болсун я. Эмги икисинде болуп калат. Ата, апа, эмне болду? Өтө жаман.
Маниша, капаланба. Көйгөй пайда болсо, аны чечүү керек. Күзгүлөрдү текшер. Балким алар туура эмес бурчта. Карасаңар, 2 күзгү 2,5 нанометрге жылды. Мама метр. Нано. Бул кичинекей чене өлчөмү. Ак барактын калыңдыгы 100.000 нанометр. Кичинекей өлчөм болгону менен көптөгөн объекттерге таасир этет. Биздин учурда бир нече нанометрдин айынан галактиканын сүрөтүн эмес, бүдөмүк сүрөттү көрдүк. Ошондо мага жардам бересиңерби? Албетте жардам беребиз. Бул макеттер маселени чечүүгө шыктандырат деп ишенем. Силерге рахмат. Жардам берүүгө дайымдайырмын. Алга, пип-пип. Рахмат. Бирок чечим чыгаргыча штабта күтүүгө туура келет. Бир мүнөт. Эгер катаны оңдоо үчүн бир нече күзгү кошсокчу. Эми ал чагылдыруу бурчун өзгөртөт. Бул өз кезегинде фокусу дагы өзгөртөт. Гордон 2 көз айнек тагынгандагыдай. Гениалдуу. Маселени чечүү үчүн 3 кадам бар. Биринчи, ушундай күзгүлөрдү иштеп чыгуу. Эсептөөлөрүмө жардам берсең, жасай алам. Албетте жардамдашам. Экинчи кадам, спутниктеги орбитага чыгуу. Ооба, мен ракетаны кура алам. Жана менин жардамыма ишенсең болот. Жана дагы кандайдыр бир жеткирүү системасын ойлоп табышыбыз керек. Капсула сыяктуу. Балдар, силердин дагы оюңар ашыкча болбойт. Мен баарын жеткире аламын. Жана үчүнчү, күзгүлөргө тагууга бирөө керек. Ал үчүн бизде Виолетта бар. Менби? Телескопту оңдоого мени космоско учат деп ойлоп жатасыңарбы? Ооба. Бирок сага жалгыз учуу кажет эмес. Бул билериктер робот дронго кошулган. Ал артыңдан сенин кыймылдарыңды кайталайт. Эми түшүндүм. Мен космостогу роботту башкарам. Сага болгону ыкмага салганды үйрөнүп алышың керек. Калганы техниканын иши. Укмуш! Кандай сонун? Алга? Абайла, Виолетта. Робот кайка баратканын билбей атат. Азаматсың, Виолетта, шамдага экенсиң. Робот дрон ушунчалык күчтүү экенин билген эмесмин. Кабатырланба, Маниша. Менин колуман келет. 3D принтер бир аздан соң жаңы күзгүлөрдү чыгарат. Андан кийин гана аларды оңдоп түзөөгө телескопко алып барсак болот. Аларды белгиленген бурчтарга орнотуу керектигин унутпа. Антпесе бекер кетет. Бүтүп калды. Бул тездеткичтер Гордонду орбитага жеткирет. А мен жасап жаткан экран ысыктан коргоочу. Ага атмосферадан ээрбей өтүүгө жардам берет. Эмне? Ээрбей? Коркпо, Гордон. Сөзсүз ар бир майда чүйдөсүн эске алабыз. Сен абдан бактылуусуң деп ойлойм. Мен дагы космоско баргым келет. Маниша. Гордон менен Виолетта роботту телескопко жеткиргенден кийин күзгүлөрдү орнотууга сенин тажрыйбаң керек болот. Эскертем. Ал ар бир кыймылды кайталайт. Буга чейин мындай жасап көргөн эмесмин. Виолетта, практикалоого жардам бере аласыңбы? Ушул жол менен гана үйрөнө алам. Жардам берем. Даярсыңбы, Гордон? Steam тайпасы, баарың даярдан. Энерго шаарларды жүктөгүлө.
Биз менен илим. Заманбап технологиялар, инженердик иш, Искусство! Математика жана спорттук тартип. Барыбыз бирге Стим тайпасы. Гордан өзгөрүүнү башла. Мен чоң унаага айланам. Керектүү нерсе. Ийгилик сага, Гордан. 3, 2, 1. Жүргүзүү. Ого, көрүп атасыңарбы? карасаңар, бул Горданго. Гордан алга! Карасаңар. Деви, карасаң. Уна Гордан алга. Уху! Жакшы балдар. Гордан, күзгү менен учуучу цилиндрга бар. Кабыл ал. Кабыл алдым, Борбор. Кабыл ал. Пип пип. Кана эмесе, Виолетта, сенин убагың келди. Жарайт, капитан. Кеттик. Бар. Değiştirүүгө даярданып атам. Жок. Өтүп кеттим. Маниша, өкүнүчтүү. Эмне болуп жатканын көрдүм. Азыр көмөктөшөм. Рахмат, Гордан. Даяр. Күзгүлөрдү орнотуш керек, Маниша. Башка мүмкүнчүлүк болбойт. Азыр же эч качан. Колуңан келет, Маниша. Келечек аралындагы бардык балдар үчүн. Жасадык! Ата, апа! Менин кезегим. Үйгө кайталы, Гордан. Гордан байланышта. Кайтып жатам. Ай. Кароосуз бул нерсени жасабагыла, балдар. Ха-ха! Сонун. Жасадык. Биз ынанмайынча аны анык биле албайбыз. Космостук спутниктен алгачкы сүрөт. Экранга көңүл бургула. Чын эле. Сени менен сыймыктанабыз, Маниша. Маниша, сен дүйнөдөгү эң мыкты кызсың. Досторумсуз колуман келмек эмес. Алар баарынан мыкты. Күндүн эң башкы каарманын унутпайлы. Дүйнөдөгү эң эр жүрөк автобус. Эдди, сен чын эле мени эр жүрөк деп ойлойсуңбу?
Ха, ура!